Powerbank'ты коем, мындай. Ал алдыга эле кете берди ал. Машинакында эле берет да жапчак. Салам достор, сиздер менен USA TV KG каналы. Биз бүгүн ITM Group компаниянын студиясындабыз. ITM Group компаниянын негиздөөчүсү Тимур Тиленов ар дайым ар кандай инсандарды колдоп келген жана колдоп келет. Ошондой инсандардын бири Заманба Баатыр деп айтсам жаңылышпайм. Бүгүн бизде Керим байке. Саламатсызбы Керим байке, кандай жатасыздар? Саламатчылык, эң сонун. Керим байке, алгач биздин көрүүчүлөр менен кыскача тааныштырып кетейин. Бир эле сүйлөө менен айтайын, калганын өзүңүздү кандай позициялайсыз, өзүңүздү кандай тааныштыргыңыз келет, айтып кетсеңиз. 3 август болчу, 3 августта баштагансыз. 3 августтан баштап 30 августка чейин жалгыз велосипед менен Сакраменто шаарынан Питман шаарына чейин велосипед тээп келген биздин коногубуз. Керим байке, өзүңүздү жакын тааныштырып, кандай позициялайсыз? Мен өзүм атым Керим Кушубаков. Төрөлгөн жерим Сусамыр айылы, Жайыл району болот. Ошол жактан өсүп чоңойгонмун. Мындай айтканда, жөнөкөй үй бүлөдөн чоңойгонмун да. Бирок жөнөкөй үй бүлө болгону менен атамдын мага берген акыл насаат тарбиясы, энемдин берген, апамдын берген мээрими, мындай айтканда ушул жерге чейин азыркы мен жашоомду кандай жашап атсам, ошолордун берген мындай тарбиясы да. Анан менин азыркы кылып аткан миссиям мындай да. Жаратылышта ата энеден бала ажырайт. Барер алар бир күнү болсо бир күнү бул дүйнөдөн кетет. Ал жаратылыш. Баладан ата эне эч качан айрылбаш керек. Булар үчүн бул өмүр бою трагедия да. Ошон үчүн менин позициям ушу келечектеги жаш балдардын ден соолугу чын болуш үчүн, жанагындай ооруга чалдыкпаш үчүн ушундай максатта мен мындай айтканда мындай миссиямда ошого багыт алдым да. Анан мен келгеним ошо Америкада иштедим. Иштеп барыбыз эле баягы чын айтканда биз акча таба алып келебиз да. Жакшы жашоону деп. Анан эң негизги жашоонун маңызы ал эмес экен да. Бул деген байлык ошо бизге инструмент болуп бериш керек экен. Жашоонун баалуулугу башка жакта экен да. Биз бул жашоого эмне үчүн келдик? Бул жашоого биз акча табалык деп келген жокпуз да. Биз жашоого жашаш үчүн келдик. Бири-бирибизге жакшы сөз айтыш үчүн, бири-бирибиз менен жакшы сүйлөшүп, бири-бирибиз менен катташып, эң негизгиси биздин жашообуз ошол болуш керек да. Биздин багытты өзгөртүшүбүз керек. Азыркы убакытта бизде мындай багыт мындай башка жакка бурулуп кетти деп ойлойм да. Көбүнчө материалдуу жакка, кимдин бийлиги бар, кимдин акчасы бар, же кимдин кандайдыр бир орду бар адамдар менен ошол жакка биз чуркайбыз да. Бирок биздин жашоо ал эмес да. Башка да.
Эң биринчи Мисалы. бул адамдын көңүлүн оорутпоо. Э, Бирөөгө пайда алып келбесең дагы зыян келтирбе деген Э. сөз бар го, ошондой Ооба. да. Керим байкенин эң биринчи миссиясы 27 күн жол жүргөндүн эң биринчи миссиясы бул рак оорусуна чалдыккан кичинекей балдарды колдоосу. мхм. Ушул жактан бир суроо пайда болот да. Эмне үчүн рак оорусуна чалдыккан балдар, эмне үчүн жөн эле ооругандарга эмес, же болбосо ушул жашоодо кичине кыйналып жашагандарга эмес, же болбосо жетим балдарга эмес, эмне үчүн? Мүмкүн сиздин жашооңузда ошондой бир учур болгондорбу, же сиз ошондой баланы баккансыңызбы, же көргөнсүңүзбү? Ошондон чыгып, ошондон улам сизге ошондой идея келдиби? Балдарды, кичинекей балдарды колдоюн деген. Бул идея эми мунуку алыста да. Мен атам 2002 жылы майдын 5-inde бул дүйнөдөн өтүп кеткен. Туптуура бүгүн 22 жыл 5 ай 1 күн болду да. 4 ай 1 күн болду. 4 ай 1 күн. Мен кээде эсептеп турам да. Анан атам дагы рак оорусу эмес, бирок жүрөк оорусунан 49 жашында бул дүйнөдөн өтүп кеткен да. Анан мен анда 16 жашта бала болчумун. Анан ошол кезде мен бала кезде билбептирмин. Мен чоң стресс алган экенмин да. Атам өтүп кеткенден кийинчи. Анан мен ошону мен чыкты, бирок ошо менен өзүм издендим. Атамдын бул дүйнөдө өтүп кеткени балким менин бул жашоого адам болуп, туруктуу болуп, мындайча айтканда мындай жигит болуп, өз ишимдин бир калыптансын дегенби. Эгер мен атам тирүү болгондо балким мен башкача бала болуп чоңоюп калмакмын. Атанын баласы эркелеп баягы чечкине жок болуп калмакмын да. Ал өзүнчө тема болуп сүйлөшсө болот. Ошо атам ошо оорудан кайтыш болгон. Анткени ал көп жыл ооруган, 20 жылга жакын ооругандан кийин бул дүйнөдөн кайткан да. Анан кийин 21-жылы ошо улуу эжемдин, Карышай деген эжекемдин күйөөсү жездем да, рак менен кайтыш болгон да. Ал ошо жездем мындайча айтканда менин ата, байке, дос, аябай, ал өзү аябай жакшы адам болчу. Анан ал ошо рак оорусу менен чалдыкканда ошо жарым жылдын ичинде эле бат эле бул дүйнөдөн өтүп кетти да. Анан ошол мени өзгөчө мындайча айтканда өзгөрттү да. Анткени Кыргызстанда күнөөлөп болбойт. Кыргызстанда баягы больницалардын, ооруканалардын кырдаалы кыйын эле да. Өзгөчө бул онкологический рак оорусундагылар бул жеке эле Кыргызстан эмес, бул дүйнө жүзү күрөшүп атат да, жеңе албай келатышат. Анан кийин ошо биздин больницанын оорукананын кырдаалы аябай оор экен да. Аябай кырдаалы оор, ошону дарылай алышпайт. Ар кандай көп кыйынчылыктарын көрдүм, өтө көп кемчиликтерин көрдүм. Анан кийин биз баарыбыз эле баягы бийликке же депутат болобуз, же бир нерсе болобуз дейбиз го. Ал жака барбай деле биз өзүбүз мындай жоктон бар кылсак болот да. Ошол жездемдин мындайча айтканда өлүмү мындайдыр мени көп мен өзүм бир депрессияга да киргизди. Муну эмнеге алдын албайбыз депчи. Анан ошондон көпкө чейин ойлонуп, мындайча айтканда жездем өлгөндө бир кандайдыр мен бир оң канатым же сол канатым мындай кетип калгандай болду да. Анан ошондон кийин ушул миссия мындайча айтканда орун алды да. Мен Кыргызстанга ошондой айткам да, жездемдин атынан мен Кыргызстанга онкологический больница курам деп айткам. Анан ар кандай багыттарды көрдүм. Мен бул жерден чакан бизнестерди ачтым, күнү түнү иштедим, ошого акча чогултам депчи. Анан ошого андай чоң суммада акча чогултуш дагы кыйын болду да. Анан кийин мен ушул нерсени кылганга мындай түрткү берди да. Анан ошо жездем өтүп кеткенден кийин көпкө чейин жаттым үйдө. Көпкө чейин жатып, анан кыйын. Анан бул жерден рак оорусун менин миссиям бул ошо рак оорусуну дарылоо эмес, ошолорду алдын алуу. Ошо келечектеги жаштарды
ден соолуктуу болуш керек. Бул рак оору эмес, кан диабет экөөнүчү. Ошо кан диабети менен ооруган балдар да көп го биздечи. Анан айыл жергесиндегилерге чын айтканда алардын кырдаалы оор да. Элестетиңиз, ошо сиздин деле эненин статусу бар, сиз деле билесиз. Балаңыз ооруп турат. Сизде каражат жок. Анан же каражат жокту ошол жерге алып бара албайсыз. Кандай сизге мындай оор, ошо жүрөгүңүзгө кандай оорчулук керек болсо, ошол баласын ойлоп атпы, ата эне деле өзү деле ооруга чалдыгып калышы мүмкүн да. Болот, андай учурлар да көп да. Вот. Аны ошону алдына алуудагы максат, бул менин миссиям ошол болот. Мындай айтканда эми кыбыраган кырашат дегендей, эми бул чоң, бул мындай айтканда жакшылап ойлонуп көргөн кишиге бул чоң иш чара да, чоң проект, чоң каражат жумшалат. Бирок мен корккон жокмун, мен кадам таштадым. Анан баягы биз ар бирибиздин көкүрөгүбүздө чоң пландарыбыз бар, чоң баарыбыз бар. Керек болсо бир жер шарын куруп сала турган пландарыбыз бар, керек болсочу. Ошондо эми баягы ой күлүк деп коет го. Мен ошону ичара эле карындашым айтчы, туугандарым айтып калчы, мен больницага барам, тигинтем депчи. Мен ушуну жалпы бул Кыргызстандагы эле эмес, дүйнө элине мен жар салгым келет да. Элдер, эл журт баарыбыз давай биргелик, бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарсак, биз бул нерсени биз ошол ооруга чалдыккыча биз ошонун алдын алабыз. Эң туура. Алалык биз. Бул жаш балдар оорубаш керек эч качан. Менин ошо миссиям ошол да. Кайрымдуулук деп атпайсызбы? Кайрымдуулугуңуздун, сиздин жеке проектиңиздин эң биринчи адам канча сомбу же доллар кошту? Кыскача айтканда, ошо биринчисинде ошо бир Юта шаарында, Юта мен Небраска штатында ошо бир кары киши келип мага накталай $50 берген. Жакшы сүйлөп, анан бирок фонддун өзүнүн счетуна салганы, бул мындай айтканда бул трип да, бул вело жүрүш трагедия менен комедия бирикти. Көп маалымат топтолду, ой жүгүртүм өзгөрдү. Эми мунун баарын азыр бул жерге батпайт, мен баягы туура жеткизе албай калышым мүмкүн. Муну мен ошо ак баракка, ошо китепке түшүрсөмбү деген бир максатым болуп атат, Кудай буйрусачы. Эми аны ошо жакын арада баштасамбы деген ой болуп атат да. Мындай айтканда, мындай жөнөкөй сөз менен ошону жеткизейин, туура багытта. Таман эс калтырайын деген дагы оюңуз. Ошол болуп атат да. И анан ал Кудай бурса, эми ал китеп жакшы багытта чыгып, жакшы болуп кетсе, андан түшкөн каражат дагы бүт ушу фондко кетет да. Кудай буйрусачы. Анан ошол Юта штатында, бир кичинекей шаарында болуш керек, ошо кайсы шаар экенин билбейм, Юта штатында мен түнкү бир 11-12 болчу. Бир трак стопко тээп келип, аябай суум түгөнүп калып, тердеп, аябай суусап келгем да. Анан мен велосипедти бер жана кирип токотуп эле, анан кийин ичине кирип барып эле тиги холодильниктен эмени алып эле, сууну алып, 1 литр сууну бир ичтим. Түм эле тердеп баргам, анткени аябай күн ысык болуп аткан ошондочу. Анан аябай тердеп барсам эле, анан ошо сууну 1 литр бир сууну бир эле ичтим. Анан кийин ошол жерде бир афроамериканец деп коебуз, афроамериканец. Ошол эмекен да, трак айдоочусу экен. Анан ал айтты, сага жакшы элеби, нормально элеби депчи. Өзү да мындай тамашакөй экен, өзү мындай чоң, здоровый да. Экөөсүн түшкөн сүрөтүбүз бар. Анан кийин ал сурап эле, мен ушундай вело жүрүшүп баратам, ушундай кетип баратам деп, экөөбүздүкү бир 15 мүнөт мындай жакшы маек болду да. Ал мен сени колдойм, кеп экөө сүрөткө түшүп коелук деп, анан өзүнүн инстаграмда кичине блог жүргүзөт экен да. Анан мен сенин досторума айтам, экөөбүз доспуз депчи. Сен мен туугандарыма, үй бүлө менен тааныштырам сени деп, сен финишке барганда мен ошол жерге барам деп. Анан экөөбүз ошо аябай жакшы маек курдук да экөөбүзчү. Анан мен сенин фондуңду колдойм деп, анан кийин ошол биринчи фондко $100 салып коюптур. Ошо $100 мындай айтканда, ал адам мындай фонддун бетин ачты да, мындай айткандачы, биринчи кадам таштады.
Анан мунун ошол жердеги экөөбүздүкү 15 мүнөт маек аябай мындай жанагы жакшы сөз жан эргитет дегендей мындай жакшы сөздөр менен болгондо мен да тамашалап анан экөө суу ичип анан мага айтып калды эмне тамак жейсиң депчи. Анан мен суудан кийин тамак ичким келбейт. Анан өзү деле кичинекей трак стоп экен, эч нерсе жок экен. Анан экөөбүз ошону сүйлөшүп эле анан кийин экөөбүз бири бирибизден контакт алып эле анан мен сени менен чогуу жүрөм, мен сага чалып турабыз. Анан экөөбүз ошентип сүйлөшүп келаттык. Сүйлөшүп келатып бир жумадай сүйлөштүк. Анан кийин баягы менин өзүмдүн ошо турган локацияны ыргытып турчумун. Анан ал айтчы, сен тигил жерде кетип баратасың, мен сенин жаныңа өтүп баратам деп кээде айтып калчы. Анан бир жолу болсо ошо трак стопто палаткада уктуп атканда мени ойготпой кетиптир да. Кезиктирсиңер Кезикпей калыптырсыңар. Ал мени сен уктуп аттырсың, мен сени ойготкон жокмун, түн ичинде өтүп кетип анан ушул жерден сени көрдүм депчи, палаткаң бул жерде тигилип турат. Если душка түшкүң келсе, менде душта жанагы бекер point деп коет, ошо менен түшсөң болот деп өзүнүкүн жөнөттү да. Анан ошентип сүйлөшүп атканбыз, анан бир күн эле жок. Анан эми бул баягы кооз сөзүн сүйлөп жок болуп кетти депчи. Көрдүңүзбү? Бул жерде дагы бир нерсе турат. Биз жана бир нерсе болгондо адамдан сразу жаман нерсени ойлойбуз го. Ошо жаман нерсе ойлобошубуз керек экен. Биз жакшы жагын ойлошубуз керек экен. Биз сразу бирдеме болсо эле жаман ойлойбуз да. Анан ошондо көрдүңүзбү? Ошондо мен өзүмдү күнөө эле сезип калдым да. Мен ал жөндө эми бир афроамериканец бир көз караш башкача го. Мен ошондой эле ага мен ошондой ойлоп койдум, бул эми ушундай да депчи. Анан кийин эле мынтип бир 2-3 күн болуп кетти. Анан кийин ылдый жакта баягы инстаграмда смстерди карап отурсам, мага ошолордун баягы афроамериканецтер көбүнчө подписан боло башташкан да, мага жазылып башташкан да. Анан ылдый жагын мынтип карап келсем эле эме турат, бирөө жазыптыр да. Анан аны бассам эле айтып калды, өткөндө сени менен сүрөткө түшкөн адам биз менен жок деди да. Биз менен жок деп айтты да. Анан биз менен жок деп айтканын мен түшүнгөн жокмун. Анан кайда жаздым? Кандайча жок? Он умер деди да. Ал бул дүйнөдө жок, өтүп кетти деди. Көз жумду деп. Анан эмне болду десем, мен жакшы билбейм. Анан бир эжеси, анан аялынан сурасаң деди. Анан эле мен ылдый жагын карап эле келсем эле эжеси жазыптыр мага. Ал өтүп кетти деп. Анан экөөсү баягы смс менен жазыша баштаганда мен сүрөтүн жөнөтүп атпайм, ушулбу ишенбейчи, ушулбу деп жөнөтсөм, ооба ушул сүрөт сен менен акыркы түшкөн сүрөтү деди. Анан ошо сен жөнүндө аябай мындай башкача айтып берген дейт да. Мен силер менен тааныштырам, анын финишине барабыз деп мен жөнүндө досторум баарын айтып, суктанып, анан ал ошо трактан авария болуп кырсыктап каза болуптур. Анан ошол жерде менде мындай бир ой болду да. Биз өткөнкү көчөкө күн менен жашай берет экенбиз да. Көчөкө күндү айтып, кайгырып тура эмес болуп калганда биз көбүнчө мындай жакшы нерсени азыраак ойлойбуз го. Чындыгында да. Мындай жаман нерсени ойлоп эле, бирөөнү жамандап же кандайдыр бир нерселерди, тура эмес нерселерди ойлоп анан депрессияга кире беребиз го. Ошону менен жашайт экенбиз. Анан эртеңки күн менен жашайт экенбиз. Эртеңки күн бүгүн бүтпөй калганча эртең бүтүрөм. Эртең мен чоң дворец курам же бир нерсе кылам деп биз эртеңки күн менен жашай беребиз го. Биз эртеңки көчөкү менен эртеңки менен жашабашыбыз керек экен. Биз азыркы жашоо менен жашашыбыз керек экен. Азыр жашашыбыз керек. Азыр сен жакшы нерсени бирөөгө айта албадыңбы, эртең деле айтпайсың аны. Мен ошол экөөбүздүн ортобуздагы 15 мүнөт ошо маек болгон, экөөбүз үчүндө сүйлөшкөн сөз. Мындайча айтканда, мындай мен жашоомдо мындай бир кылымга тетедей эле болуп калды, мен өмүрүмдөгү жашоомдогучу. Мындайча айтканда ал жүрөгүмдө калды ал адамчы. Өзгөчө мындай экөөбүздө мындай сүйлөшүү болгондо, ал да жакшы сөзүн айткан. Ошон үчүн баягы бири-бирибизге жакшы сөздү эч качан аябашыбыз керек экен. Анан биз кээде адамдар бири-бирибизден жакшы сөздөр аябайбыз да. Мен ошондо кичине жашоодогу кичине багытымды ошондо өзгөрттүм да. Анан кийин ошону карабайсыңбы, мен жана Филадельфияда жана ынтымак кубогу болду. Ошол ал Филадельфияда шаарында жашайт экен да. Анан ошол жерде алар менен жазышып, анан биздин
туугандар сени күтүп атат деп анан үйүнө бардым. Анан атасы аябай кайгырып атыптыр. Мен ошондо ойлодум да, биздин сырткы келбетибиз баарыбыздыкы ар башка, бирөө кара, бирөө сары дегендей, бирок жан дүйнөбүз баарыбыздыкы бирдей экен. Адамзаттын баарыбыздыкы бирдей экен, баарыбыздыкы бирдей кайгырат экен. Ошондо атасын көрүп алып, атасы тим эле мени кучактап кое бербейт. Эки карындашым менен баргам, барып сүрөткө түштүк, аябай көпкө чейин сүйлөштүк, ыйлашты, байкуштар бизди көрүп алып, ошо сен баламдын сен менен акыркы сүйлөшкөнү, акыркы ошо сүрөтү сен менен деп аябай байкуш жаман болду да. Ошо үйүнө барып мындай кейиштү да, трагедия да өзүнчө. Бул айтпайм, вело жүрүш бул ушундай маалыматтарга аябай бай болду да. Дагы көп, Кудай буйруса жана Ак Баракка, китепке жүрсөм көп нерселерди дагы ошака. Биз ошол китебиңизди окуп калганга насип этсин. Кудай буйруса. Ошо 27 күн жолдо жүрдүңүз. Күндөп, түндөп, токтоп, уктап, тамак аштанып, ошондо эмнени ойлоп велосипедди теуп келдиңиз? Эмнени ойлондуңуз? Менин ойлогонум, максатым эле ушул ишке ашып кетсе экен. Мен ошол жетчү жерге мен жетишим керек да. Эң негизгиси ошол болду. Келе бердиңиз. Анан ортодо дагы көп ойлор болду. Ортодо эмнеге мен муну кылып атам деген ой болду. Кичине болду, бирок артка кайтуу эч качан ой болгон жок. Жана 3-күндө тиги Адилет экөөбүз жолдо калып калган бир эң кызыктуу күндөрдөн бири болду да. Ошону айтып бербейсизби? Мындай болду да. Мен жанагы Адилет экинчи күнү эле кетмек. Адилет. Анын мен бактыма жараша анын билети бир күнгө ат менен болуп, экинчи күн, үчүнчү күн, дагы бир күнгө кийинки өтүп кеттир да. Анан Адилет ошо менен мен менен калып калды. Адилет деген жигит бул USA TV KG каналынын оператору жана ушул студиянын директору. Босс. Адилет деген жигит ошол. Анткени Керим байкенин эң биринчи күнүн Адилет барып, өзү видеого тартып, чагылдырып 2 күн жаныңызда болду, 3 күн жаныңызда болду да. Анан ушул окуя 3-күнү болгон. 3-күнү күнү болду да. Анан ошолдо да бактыга жараша, ошол экинчи күнү экөөбүз кичине видео тартып, анан кийин бир жерде отурганбыз. Анан мен ачким жоготуп, ошака унутуп калганбы, бирок ачка жоголду кыскасычы. Анан кийин мен баягы башында баягы тажрыйба жок болгондон кийин велосипеддин жолдору менен баягы GPS менен кете бердим да. Ал болбойт экен да, ал сени бир каякта бир жерге алып барат экен кыскасычы. Кийин велосипед тебем десе, ошону байкасын кыскасычы. Бир чөлдө калып, бир өмүрүнөн айрылып калбасын да. Анан мен таштак жолдорго кирдим, кирип, эми азыр 20 майыл өтүп кетем дедим да. 20-25 майыл. Анан кийин эле таштак болуп бир убакта кум болуп барат. Адилет айткам, тиги жана жерге ачкым калып калбаптыр. Анан экөөбүз бир жерге барып душка түшкөнбүз. Анан ошол жерде калып калбаптыр. Адилет ошого кеткен. Анан эгер ал мени ичип келе бергенде балким экөөбүз ошол жерде калмакпыз. Ошол жердечи. Анан ошо Адилеттин ошо билети алмашып кеткени, ачкенин жоголуп кеткени да. Мындай менин өмүрүмө алмашылыптыр да ошолорчу. Анан кийин ошол мен кете бердим, анан бир убакта эле кум болуп эле, анан күн ысык, баягы суум битке дейин эле түгөндү. Ал сууну мындай айтканда жанагы кудукка суу куйганда эле суу кетет экен. Ошончо ичеткенсиң да, аябайчы. Анан бат эле түгөндү да, анан кийин кетип барат эле кум болуп кетти. Уже тебе албай калдым, ошочу тебе албай кумдан. Анан түшүп алып битке сүйдөдүм бири. Кум түгөнбөйт. Уже күн ысык, уже ысый баштады. Уже телефонумда интернет уже тартпай баштады ал жерденчи. Анан Адилетке айттым, Адилет болбой калды деп, бир жерден телефонум ысып кетти да. Ысып кеткенде өчүп калды. Өчүп калды. Аны болсо мен бияка койнума катып мустатасыз. Койнума катып мустатам да, мустагандан кайда күйгүзөм анычы. Аны кайда күйгүзүп, эптеп Адилетке чалыш керек, жетишипчи. Анан Адилет болбой калды, мен локациямды ыргытайын сага деп. Анан Адилет болсо баягы мен уже ачки мейли жоголсун деп калдым. Анан Адилет болсо тиги мени астыман тосуп чыкмай болду да. Мен жол кезип өтүп бараткам да велосипедимен. Анан Адилет
келатам деп атат. 2 саат өттү. Ошончо убакыт өтүп кетти да. Көрсө, Адилеттин жолу да жаман экен да. Баягы кыска жол эле, баягы GPS-ке койгондо кыска эле баягы убакытты көргөзүп кое берет, бирок жолду таштаган экен. Аны Адилет көрсө жай айдап келатыптыр да. Акырын айдап келатыптыр да. Мага уже мындай терпение болбой баштады элечи. Анан кийин күн ысык, анан кийин Адилетке көлөкө жок. Көлөкө жок. Көлөкө болгон жана столбалардын көлөкөсүн жашынасың. Анан кийин Адилет бир убакта мен Адилетке айттым, жолдорду байкасаң дедим да. Ал уже мен айткычы эле уже бир жерге тыгылып калыптыр. Анан байке кичине эле тыгылды деп коет. Ошо видеондо чагылдырып кетсек болот экен да. Да, ошо кичине тыгылды деп коет. Анан ал уже жылбайт ужечи, кумда. Анан кийин баягы күн мен ошондо мен суунун баркын билдим да. Айтабыз го, суу жокка адамзаты жашай албайт, айта беребиз, бирок мен өз башым менен түшүндүм да ошонучу. Мындай экен да. Биринчи ооз кургайт экен. Ооз кургайып кеткен. Анан оозду баягы тилиң менен суулай бересиң да. Бир убакка тилиң да кургайт экен, уже суулай албай калат экен. Анан кийин таңдайың кургап баштайт экен. Анан таңдайдан ары ылдый уже кургап баштайт экен. Уже чыкпай баштап, таңдайың жабышып, уже башкача боло баштайт экен. Үнүң чыкпай. Анан кийин уже баягы күндүн ысыгынан уже мындай башкача боло баштайт экен. Уже көзүң башкача көрүп, ушинтип баштайт экен да. Анан кийин Адилет баягы тигил жерден машинадан эме кыла албай калды да. Ал жерде калып калды да. Анан кийин мен улам столбанын ага чейин баягы столбага минтип, көлөкөдө кичине салып кайда сүйдөм. Мен кумтан өзү тепмек түзөм, базыш кыйын. Араң базасың. Күн ысык. Анан ошол жерде тиги кызыгы, мен ошол жерде столбада минтип отуруп калсам, кескелдириктер тегеректейт деп кой. Кичинекей кескелдириктерчи. Тегеректейт, тегеректешет. Анан кийин кыймылдасаң эле качат. Анан кийин ошо кескелдирикти мындай болдура даже ушу кескелдирикти азыр кармап алып туруп, тиштеп жулуп туруп, канын оостуна мындай суулагым келди да. Ошого чейин ошондой кылайын дедим да. Ошо оозум тим эле мындай кургап атат да. Анан кийин кетет бир 4,5 майл да, кетет 4,5 майганча бир 6 километр болуп калабы. Анан велосипедимди сүйдөп алып, анан Адилетке айткам, Адилет ана жактан суу ала кел дегем. Анан Адилет дагы ченеп алып келиптир. Ал сонучу кошунадан сурап келгендей. Билбейт да, ал эле түшүнгөн жок да, ошо ушундай болорунчу. Анан кийин Адилет улам сайын баягы мустатып телефон менен сүйлөшүп атам. Байке, мен сизди көрүп атам дейт. Мен деле көрбөйм. Көрсө ал таптакыр башка жагында экен алчы. Анан кийин мен түз карай бергем, көрсө ал мындай бурулуп сол жагында экен да. Анан кийин алыстан Адилетти көрдүм. Көргөндө аябай сүйүндүм. Адилетти сүйүнүп, анан мен Адилеттин көргөнүн эмес, Адилеттин колун карадым сразу. Колунда суу барбы депчи. Колунда суу алып келатканын көрүп жаман сүйүндүм. Ошо колунда алып келатканын эптеп жетип эле Адилеттин сууну алдым да, анан элестет, ошо Адилет канча бир калпайын бир 3-4-5 балким метр басып келди бир. Ошо колундагы суусу мындай жылымык болуп кетиптир. Ошончо күн ысык. Анан ал 1 литр сууну бир эле ичтим. Ошондой ошол учурда таштадым, мага бул эмне кереги бар деген ой кеттиби? Негедир ошондой эч качан ой кеткен жок да. Ошол учурда да болгон жокпу? Жок, мен жетем дедим да. Акырына чейин жетем дедим. Анан ошол Адилетке жолу Адилет экөөбүз машинага келип, Адилетке отуруп эле Адилет машина өчүрүп коюптур, ысып кеттир. Анан машинанын күйгүчтөн отуруп туралык дедим. Анан дагы 1 литр суу бар экен, аны да ичтим. Анан ал муздагыраак экен, бирок машинада турупчу, аны ичтим. Анан Адилет ошондой айтып, байке кандай ойлонуп көрөсүзбү дегендей кылып атат да. Адилетке айттым, эч качан. Үйгө эле кеттик тынчыраак деп. Ошондой болот. Анан мындай чыкканда мени куткара турган кишиге кайда мен өзүм куткаруучу болуп калдым да. Бирок Адилеттин эмеси, ошол эмеси кандай десем, ушу тарбиясы, улууга болгон урматы мындай жакшы экен да, күлүп жайнап, мындай айтканда жакшы адам.
экен да ошону. учуруңар оор болуп атса да колдоп күлүп жайнап. ушундай адам керек да ушундай учурларда жаным. Анан мен жака чарчып атсам, байке мен тартышым керек деп тартып атат. Бирок тарткандагы бирден бир себеби кийин бул эстеликте калат. Биз деген биздин бала чакаларыбызга чагылдырып көргөзүп алабыз. 2024-жылы ушундай баланчанын баласы ушинтип чөлдө жалгыз калып деген тарыхта калчу нерсе да. Тарыхта калчу күн бул. Ошондо суунун баркын ошондо сездим. Анан мен мындай болуп атпайбы? Ошол жактан ойлонуп келатам. Мен суу самырданмын да. Суу самырда суу көп. Ошондуктан аталган деп айтышат. Ошо суу көптүнөн суу самыр деп коюлган депчи. Анан кийин дүйнөдөгү нефтинин эмеси запасы түгөнүп баратат. Эми эрте эле кеч ал түгөнөт. Анан суунун баягы жашоосу келет деп атпайбы? Анда ошондо мен суу самыр айылымдын күнү келет экен бир күн деп койдум да. Ичименчи. Ошол жактагы жана булактарды сактап коюш керек экен деп. Баягы бул ошондо баркын билдим дегенде. Ошондо баркын билдим. Жашооңузда баланс болуптур да, өзүңүз суу самырдан болсоңуз, бирок ошол күнүңүз суу жок жерде. Суу жок жерде күн ысык. Анан эми кандай десем, эми баягы бирөөлүмдөн калдым деп айта албайм. Эми бир кандайдыр ошого бир жакын болду да. Эгер балким адилет жок болгондо мен кандай кырдаалда болмокмун билбейм да. Анан баягы жаныңда жүргөн жандоочу адам болсо дагы жакшы экен, өзүңө дем күч болупчу. Анан адилет мына жактан келди. Анан адилет ошол дагы жакшы, акылдуулук кылып тиги машинаны таштап коюп мен астыман чыгыпчы. Жөө тосуп. Жөө тосуп. Анан ошондо адилет мен өзү бараң басып келатсам, ал телефон менен тартып атат да кой. Ошондой кызык күн болду бирден. Сиздин акыркы челлендж проекттин акыркы күнүнө келсек, Питман шаарында 30-31 августта жана 1 сентябрда Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө карата чоң спартакиада болгон. Ал жака 5000дин тегерегинде адам келди окшойт, ар кайсы штаттан. Анан сиздин акыркы милияларыңыз ошол жакта болду да. Кандай нерсени бизден күттүңүз? Кыргыз элинен эмнени үмүттөнүп, эмнени күттүңүз сиздин акыркы финишиңизде? Жана ошол нерсе ойдогудай болдубу? Сиз каалагандай болдубу? Сиз 27 күн бою ошол акыркы финишиңизди элестетип келдиңиз да, туурабы? Ошондой болдубу? Ошол акыркы дагы бир нерсе айтып, ошо акыркы 2 күн калган, 1 күн калганда мен жолдо ошо кечке маал тээп баратканмын. Ошо Пенсильвания шаарында ошо кичине жанагындай коопсуздук кичине начар экен да. Анан мени полицейский токтотуп, анан бул жерден тепкен болбойт деди да. Биринчи тепкен болбойт, анан бул кеч болуп калды. Анан бул жакын жанагындай тоноп кетчү, уурдап кетчү ушундай адамдар көп. Анан мага мындай айтканда предупреждение берди. Анан хорошо, мен азыр токтойм дедим да. Анан бирок менин 25 майылдан кийин токтой турган жерин белгилеп алгам да. Анан ал макул дене, мен тияка жетип алам дедим да. Максатыңыз жетип алайын дедим да. Анан кийин 5 майылдан кийин анан кайра ошол полицейский кайда астыман чыгып калып атпайбы. Анан чыгып калдыр, анан токтотту дагы, токтотуп туруп анан кийин сен укпайт экенсиң деп туруп, мындай ишканда велосипедимди тиги штраф стоянкага алып барды да, мындай ишкандачы. Ошол жака алып барды. Велосипед алып койду. Анан эртең саат 11-де аласың деди. Өзүмдү болсо жатаканага алып барды. Гостиницагачы. Анан ошол жерде место бар деди. Анан мени таштап туруп эле анан кетип калды. Анан кийин мен ичине кирсем, жатаканада место жок. Түнкү 11 болуп калган депчи. 11-12 болуп калган. Анан жок. Эмне кылам? Анан кийин кичинекей шаар. Анан башка гостиницага барайын десем, велосипед жок. Велосипед жок. Таксиге түшөйүн десем, Uber такси жок. Ошол жерде бир эле гостиница менен эле бир заправка бар экен. Анан кийин заправка барып, анан ал жерден суу ичип, анан кийин жанагы столго башымды коюп анан уктадым ошол жергечи. Анан ал жерден кайда таңкы 5-те бияка болбойт, жатканга болбойт деп кайда айкын чыгарса болот. Анан кайда гостиницага бардым, кире бериш жерине бардым да, анан барып туруп могул жерге жатып эс алып турайын да, кичинекей дивандар бар экен ошогон. Анан ошол жерге анан кийин жатып, анан эми чала бучук уктап,
анан тигилерде түшүндү. Анан кийин ошол жердеги гостиницада жаткан адам, ой жаткан деген тиги иштеген адам, түндө келген сенсиңби депчи. Анан ооба дедим. Анан кийин эмне акчаң жокпу деп атпай. Мен айттым акча бар дедим да. Номер барбы десем, номер жок деп атпай. Ал чагда кызыктай сурай берди. Анан ошол жерде мен ага деле кайгырган жокмун. Главный мен көзүм жумуп эле мындай кичине мээне салдырсам болот. Анан ошол жерде бир 140 ушундай маал калган. Велосипедти алдым, тамактандым дагы. Анан кийин эми ошо 140 майлды мындай чыккан. Эми токтоп аттым, бирок андай жерде көп перерыв албай мындай жетип бардым да ушул жергечи. Мындай бир дем күч менен ошол маалда түндө да жаан жаады. Түнү менен тээп бардым да. Аябай жаан жаады. Жаан жаса дагы дөңгөлөгүм 3 жолу жарылды. Канча жолу жарылды. Аны алмаштырдым. Иши кыскасы жетип бардым да. Анан ал жердеги эми чын айтканда эми кыргызстандык мекендештер эми жакшы тосуп алышты. Ошол жерде менин ошо финишти уюштурган балдарга чоң рахмат. Тимурга, Сэм Экспресс, анан ошо Манас Экспресстагы алар сопровождение кылып, алар өздөрүнүн Тесласын өзүнчө элге көргөзбөй катып 5 саат күтүштү байкуштарчы, аларчы 5 саат күтүшүп бир жерге сени менен чогуу киребиз депчи. Анан ал жагы сонун болду. Анан элдер жакшы тосуп алды эми кыскасы. Анан кийин бирок дагы бир айтып кетет элем, ошол жердеги элдер кээде мунун маани маңызын түшүнбөй калышты кээбилерчи. Баягы мен тээп келип эле кирип эле өзүм үчүн тээп келгендей көпчүлүгү маани маңызын түшүнбөй калышты да. Анан ушул жерден баягы моменттен колдонуп айтат элем да, мунун маңызы жөн эле велосипед тээп келиш эмес. Ошо Кыргызстандагы оорукана куруу үчүн, элдерди көңүл будуруш үчүн баарыбыз бириксек, жапа-тармак бириксек, ошол багытка жетебиз биз. Анан сонун болду иши. Кыскасы мага жакты. Ойдогудай. Анан мындай ошол маалда мындай чарчоо сезим деле көп болгон жок. Бирок толкундануу болсо керек. Мындай өзүндө мындай ички адреналин да. Ошол сен ошол жерге көздөгөн максатка сен жетип атасың, ошол жерге. Артыңды карасаң, тетиякта канча деген жолду 27 күн жалгыз болуп, анан бир маалда эле дүңгүрөп эле элдер тосуп алса, бир башкача сезим болсо керек. Башкача сезим. Сүрдөп, бирок жолдон эме болду. Чикагодон дагы мини финиш кылдык. Анан бул жерден дагы Ринат, Элдияр, Азамат, баягы Адилет, айтимдин босс. Алар болуп тосуп алышып, анан Чикагого чейин тээп келдик. Бул жерден финиш болду. Анан бул жерден дагы ошо Тимур ошо бул жерден да капельница алып, велосипеддин дөңгөлөгүн алмаштырды. Велосипеддин дөңгөлөгү тим эле лысый болуп калыптыр. Ал дөңгөлөктөн алмаштырып беришти. Сизде өзүңүз жөнүндө дагы кененирээк биле кетсек, кайсыл шаарда турасыз, кайсыл штатта турасыз? Америкага келгениңизге канча жыл болду? Америкада келгениме 13 жыл болду. 2011-жылы келгем. Ошондон бери Нью-Йорк, ошо Филадельфияда бир 2 ай жашадым. Анан Лос-Анджелеске көчүп кеткем. Карындашым кайсыл жерге окуса эле ошол жака көчмөй да. Сан-Франциского көчтүк, ошо Берклийде окуду, анан кайда UC-Davis'де окуду, анан кайда Сан-Франциского, Сакраментого көчтүк. Азыркы убакта Сакраментода, Калифорния, Сакраментода жашайм. Керим байке, алдыга койгон сиздин эң башкы максатыңызды бүгүн уктук. Дагы кандай максаттарыңыз бар? Дагы кандай тилегиңиз бар ишке аша элек? Максат көп. Анан азыр биринчи ушул максатты ишке ашыралык. Түбүнө жеткизелик. Андан кийин анан экинчи позиция көтөбүз. Качан өзүңүздүн шаарыңызга кайтайын деген оюңуз бар? 2 күндөн кийин үйгө барам. Анан уже эс алдым. Бир жерде үйгө барып да үйдөн 1-2 күн кичине жатып, анан кийин кийинки уже кадамга, эми кийинки жыл чоң марафон кылам деп атпаймынбы? 90 күндүкчү. Кудай урса 90 күндүк чоң марафон болот. Эми ошого даярдыкты кийинки жумадан баштап баштайын деп атам да. Ошо организациясы бар, ошо кандай кылыш керек. Моралдык жактан да даярдануу, физический жактан даярдануу,
ошол боюнча мен өзүмдүн командаларым бар, жашынакай. Анан ошолор менен акылдашып, анан ошого максатты ошого коюп атабыз, Кудай буюрса. Кийинки Анан мен дагы бир нерсе айта кетейин. Мен ошо жолдо келатыпчы мындай деп ойлонуп койгом да. Кээде тамашалап калчумун карындашым. Эдуард Кубатов агабыз Эверестти багындырды. А мен болсо алыстыкты эл баспаган жерди багындырам деп койчумун да. Алыстыкты багындырам деп. Анан ошентип анан жолдо кетип ар кандай ойлор болуп, анан кийин мен эле тоого чыксам эмне болот? Мен баягы интернеттен издеп калдым да. Издеп калсам, бул жерде Аляскада чоку бар экен да. Ошо бул дагы бир чокулардын бири, бийик чокулардын бирине, анан чыгышы дагы мындай оор экен да. Анан ошол жерге чыгам дедим өзүмчү. Кооптуу эмеспи? Жок, кооптуу эмес. Калоо болсо барса болот. Анан кийин ошого мен багыт алып, мен уже чыгам депчү. Мен даже мындай ой болуп кетти да, мен велосипед барып чыгып келе калсам депчи. Анан баягы билбейсиң да, тажрыйба жок. Анан кийин ошентип атса эле анан Эдуард байке келип калып атпайбы? Бияка келип калып, анан аны менен Филадельфиянан таанышып калдык. Анан сразу мен өзүмдүн максатыма айттым. Байке, мен да чокуга чыккым келип атат. Кантебиз депчи. Качан чыксам болот депчи. Ай, сен болбойт азыр. Даярданышың керек. Ага деген жана пермит, уруксатын алыш керек. Даярданыш керек дедим. Мейли байке, качан эмгичи жылы чыкпайлык дедим да. Жок, эмгичи жылда кеч болуп калды дедим. Бирок кайда ойлонуп көрсөм, эмгичи жылы мен чоң марафонум бар да. Ал болбойт. Анан байке жакшы багыттап берди да. Сонун менин жана кантип үйрөтөрүм баарын бекер үйрөтөм, баардык өзүнүн данныйын баарын берип, анан 26-жылга белгиледик, Кудай буйруса. Кудайым буйруса 26-жылга белгиледик. Анан баягы жакшы ой тилек болсо, жакшы адамдар менен акырын бириктире берет экен. Анан ошо карасаңыз, ошо Эдуард байкен өзү менен жолуктуруп койду да. Өзү менен бир дасторкондо отурдук. Ошонун баарын сурадым. Ал дагы жакшы жардам берем деди. Анан кыскасы 26-жылы июнь айында Эдуард байке экөөбүз дагы башка командалар болсо чыгып келмей болдук кыскасы. Ошондой. Бирок Эверест айтпай турайын дем, бирок бияка чыгып келейин. Ошол күнгө баарыбыз жетип, баарыбыз сиздин күбөгүңүз болуп насип этсин. Керим байке, маегиңизге чоң рахмат. Мен бүгүн бул маектен биринчи дагы бир сыра сүйлөшүп, аябай дем күч алып, сиздин болгон окуяңыздын баарын уктум. Сизге чоң рахмат. Сизди Кудайым ар дайым колдоп келсин. Ден соолугуңуз бекем болсун. Ден соолугуңуз бекем болсо, сиздин өзүңүздүн максаттарыңыз дайыма ишке ашат. Бөлгөн убактыңызга чоң рахмат. Аман эсен жетип алыңыз. Буюрса дагы сиздин максаттарыңыз ишке ашарына биз күбө болуп жүрө берели, колдоп жүрө берели. Анан Керим байке, сиздин каалоо тилегиңиз, мүмкүн айтылбаган ойлоруңуз дагы калып калгандыр. Кыргыз элине, биздин көрүүчүлөргө, сиздин катталуучуларыңызга. Каалоо тилегим Кыргызстаныбызда тынчтык болсун. Биздин ата энелер, бир туугандарыбыз, биз алыста жүрөбүз. Баары оорубасын. Кыргызстанда өнүгүү болсун. Кандай иш чара болбосун, бири-бирибизге жардам берелик, жакшы сөз айталык. Кыргызстаныбыз бул эгемендүүлүк деген бул жөн эле айтылганы менен бул өтө чоң нерсе. Бул биз үчүн 33 жыл болдубу. Биз бактылуубуз. Кийинки муундагылар. Биз ушундай өзүбүздүн мамлекетибиз, сагынчу жерибиз бар. Ошону биз көздөн карайгендей сактайлык. Мекендештерге ошону айтат элем. Кийинки планды баарыбыз менин проектимди колдоп кетишиңерди баарыңардан суранам. Баарыбыз бириксек, керек болсо бул дүйнөнү биз багындырганга мүмкүнчүлүк болот. Рахмат. Биригишибиз керек эң негизгиси. Достор, сиздер менен USA TV KG каналы болду. Биздин каналга катталыңыздар жана Instagram баракчабызга да катталыңыздар. Ал жакта көбүрөөк, кененирээк маалымат болот. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.